232'nin 20'сы en алдыңкы рядтагы начальниктер. Председательдин заместителинен баштап, начальник управлениялар, бүт начальник, 20'сы эле. Андан кийинки дагы начальник отдел, бүт начальниктер жаңы жылда отпускага чыгышкан. Мне интересно. Кээ бир Манастын, таможня Манас, начальниги, эки замы биригип бардыгы, Манасы жөнөтүп таштап коюшкан да. Оштун заместители, мынау бол центральный таможнядан заместители, бул жерде северныйдин начальниги заместители, жалаң начальниктер жаңы жылда отпускага чыгып атышат. Себебин айтып берейин мен силерге. Бардыгы за предел страны жаңы жыл тосуп келишти. 30-40 бардыгы көпчүлүгү биздин таможня Манастан учпай, Алматадан учушуп, издерин жашырышып. Жаңы жылды чардап, сыртта тосуп жүрөт. Сиз кайсыл начальнигиз каякта жүргөнүн сиз билишиңиз керек. Булар носитель информация бардык начальник. Кандай сиздер бул таможня служба бул гражданский кызмат эмес. Бардыңыздар бала чака семьясы менен чарды. Каяктан акча алып атышат. Ушулардын бардыгын иликтеп, тактап, рабочий группа түзүштү мен сунуштайм сиздерге, комитеттин ичинде. Жалпы таможнянын ишкерлигин план толтура албай атса, булар жаңы жыл тосуп жүрүшөт. Аэропорттон $15 услуга алат, $15. Ошол $15 услуганы аэропортко өзү мамлекетке түшүрбөй, ошого да иши тарып Алматадан учуп атышат. Жаңы жылда аткан шампанскийин дагы сыртка барып акчасын төлөп келип атышат. Болгон майрамын семьясы менен бүт сырттан, Европалардан, Дубайлардан, бир жактан алып, значит, маселе бар да. Каяктан мынча булар байышып, каяктан бизнес класстарда учуп атышат. Каяктан? Таможнянын маселеси. Мына акыркы жылдары прокуратура, башка органдардан ири суммадагы взяткалар менен кармалып атышат. Мен таможнядан угуп элекмин. Эң коррумпированный орган таможня деп элдин бардыгы билет. Буну эч ким жашыра албайт. Эң көп бюджеттин толтуруп аткан ушул жерде эң товар оборот, эң көп нерсе. Неужели ушул жерде бардыгы таптаз иштеп атат? Таптаз иштеп аткан болсо, анда кантип булар бизнес класстарда чардап, семьялар менен жаңы жылдарды тосуп сыртта жүрүшөт. Председатель өзү билбейт кайсы сотрудниги каякта жүргөнүн. Да, мыйзамга такап коюшкан, отпускка оформить этип коюшкан. Ага эч ким бир юридический баа бере албайт. Акылдуу да булар. А бирок бул жакта моральный жагы бар. Урматтуу коллегалар, бир эле бул маселе эмес, бул таможняда. Маселе аябай көп бүгүнкү күндө. Таарынычтар аябай көп. Ошондуктан эч кимдин бирөөнүн атын атагандан мурда биз рабочий группа түзүп, тактап, убакыт берсеңиздер, иликтеп, азыркы бүгүнкү таможня союзга киргенге чейинки, таможня союзга киргенден кийинки кандай иштер жүрүп атат? Булардын кадровый таможниктер илеп атышат. Аябай башынан бери иштеген акылдуу, грамотный таможниктер бардыгы кабинетте отуруп калышыптыр. Кадровый маселеде да көп маселе бар буларда. Ар күндө алышып, эптеп сырттан алышып, кечеги келген таможниктер бүгүн бүт майлуу жерлерде отурушат. Биз кабинетте отуруп калдык дешип атат.